Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Де Брюйне алтын топты алышы мүмкүн. Манчестер Сити жана Бельгия курамасынын жарым коргоочусу Кевин Де Брюйне алтын топты алышы жөнүндө маалымат берди. Мен алтын топ үчүн узактык кылбасам керек. Ар дайым өзүмдү дагы да күчтүүрөөк көрсөтүүгө аракет кыламын. Билбеймин эң мыктыларды ким аныктайт, балким мен да мыктылардын бирисимин. Акыркы бир канча жылда катуу машыгуулардын натыйжасы менен жылдын мыкты футболчуларынын 30 тизмесине кирдим. Эми максаттарды жогору коюп, чоңураак кубокторду утуш керек деп сөздөрүн аяктады Манчестер Сити клубунун жарым коргоочусу Де Брюйне. Сиздердин оюңуздарча Кевин Де Брюйне карьерасы аягына чейин алтын топ ээси боло алабы? Өз ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Роналду Бекхемдин клубунун сунушуна жооп берди. Туриндин Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду АКШ'нын Интер Майами клубуна өтүүгө шашылбай жатканын айтты. Мен Италиянын күчтүү клубунда ойноп жатамын жана эң жакшы футболчулар менен чогуу ойноп жатамын. Өткөн жылы Италия сериясын утуп алганыбыздан кубанычтамын. Үмүт кылам бул сезондо да бул ишти амалга ашырабыз. Мен Ювентуста кубанычтамын. Мен бул жерге голдорду киргизгени жана өз оюнубуз менен клубка жардам бергени келгенмин деп сөздөрүн аяктады Sky Sport'ко берген интервьюсунда. Роналду Реалдан кеткенден кийин Месси Эл Классиколордо гол киргизе албай жатат. Криштиану Роналду Реал Мадрид клубунан кеткенден кийин Барселона чабуулчусу Лионель Месси Эл Классиколордо голдук учурларда катышпай келүүдө. Португалия футболчусу Ювентус клубуна өтүп кеткенден кийин Барселона клубу жана падышалык клуб 4 жолу карама-каршы келишти. Бирок аргентиналык чабуулчу бул оюндарда гол эле эмес, голдук бастыды ашыра албай келүүдө. Ал акыркы жолу 2018 жылдын май айында Реалга каршы оюнда гол киргизген болчу. Маалымат үчүн айта кетсек, Роналду 2018 жылдын жайында 117 миллион еврого Ювентус клубуна келип кошулган эле. А серия Ювентус Интер оюну 9 март күнү болуп өтүүсү мүмкүн. Италия футбол федерациясы жана Италия серия чемпионат алгагында калтырылган оюндардын жаңы датасы боюнча маалыматтар калды. Бул тууралуу La Gazzetta dello Sport интернет булагы жазып чыкты. 26-турдун алкагында калтырылган оюндар Ювентус Интер, Милан Женова, Парма Спал, Сасуоло Брешия, Сантория Верона жана Удинезе Фиорентина оюндары 13-майга калтырылган эле. Италия футбол жетекчилери жана клуб жетекчилери калтырылган оюндарды март айында өткөрүүнү чечим кабыл алышкан. Ушул себептен Ювентус Интер оюну 9 март күнү өткөрүлүшү мүмкүн. Ливерпул клубунун баш машыктыруучусу Юрген Клопп Англия премьер-лигасынын 28-турунда Уотфорд клубуна учураган жеңилүүдөн кийин өз ой пикирлерин билдирди. Ливерпул көптөгөн рекордторду орнотту. Буга каалоо жана эрк менен жетише албайсың. Рекорд бул өзүнө жетишкен натыйжалардын жыйынтыгы. Биз болсо бош аракет кылдык. Ушул натыйжа болду. Биз Англия премьер-лигасы тарыхында эң күчтүү клуб боло албайбыз. Себеби бүгүн мыкты клуб сыяктуу жакшы оюн көрсөтө албадык. Балким кийинки сезондо кандайдыр бир рекордторду орнотууга мүмкүнчүлүктөр болот. Качандыр жеңилүүбүз анык эле. Уотфордко каршы оюнда бул болуп өттү деп сөздөрүн аяктады Ливерпул клубунун баш машыктыруучусу Юрген Клопп. Челси Ливерпул 3-марттан 4-мартка өткөн түнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:45 оюнга старт берилет. Челси Ливерпул оюнуна күбө болобуз. Тагыраагы бир канча мүнөттөн кийин Челси өз талаасында Ливерпул клубун тосуп алат. Кайсы клуб жеңишке жетет? Челси же Ливерпул? Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Эсеп канча болот? Туура тапкан футбол көрөрманын Инстаграмдагы футбол жаңылыктары баракчабыздан ак сүпкө аркылуу беребиз. Албетте эсепти эң биринчи туура тапкан көрөрманды гана. Анда эмесе шашылыңыз, биз комментарийден күтүп калабыз. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.